Салам достор, кантип заказ өткөрөм деген сизде суроо барбы? Анда ушул видео сизге. Faberlic.com сайтынан киргенде регистрационный номер, пароль сурайт. Азыр мына менин регистрационный номерим терилди. Астында пароль теребиз. Войти деп киребиз. Ал эми сактап коебуз, сохранить деген кнопканы басып койсок, азыркы учурда мен сакталган войти деп кирип кете берем. Ушул менен эң үстүндө баштын сүрөтүнө басканда өздүк кабинет чыгат. Биз азыр заказ өткөзөбүз. Баштын жанында баштыкча турат, сумка. Ушул сумканы басабыз. Сумканы басканда мына корзина, ваша корзина пустая дейт. Демек биз эми корзинабызды толтурабыз. Үстүндө корзина деген сөздүн астында введите артикул деп турат. Ошол жерге бизге керектүү артикулдарды теребиз. Мисалы 31-51 деген Пуртужур деген духи азыркы каталогдо арзан болуп атыптыр. 1049 сом болуптур по каталогу. В корзину деген кнопканы басабыз. Эгер количествосы канчалык керек болсо, 2 штук керек болсо, 2 штук деп оңдоп коебуз. В корзину кошобуз. Бизге азыр 1 эле штук керек. 22-42 деген дезодоранттар дагы арзан болуптур. В корзину деп коебуз. 2ден алганда, 3төн алганда, 5тен алганда акция болгондо ушул жерден основной заказдан тере беребиз. Байкасаңыздар, эң үстүндө баштыкчанын жанында 3 деген цифра чыгып калды. Бул демек биздин корзинада 3 продукция бар. 85-45 самын, медовый самын 29 сомдон бериптир. Ушул самындан биз кошуп койсок болот. Так, эми көрдүңүздөр, 4 продукция болду. Корзинага келиш үчүн корзина деген сөздү басабыз. Корзинага кирдик, көрсөк болот. Бааларын текшерсек болот. Эмне бар, эмне койду. Мисалы, бизге медовый самын мага 5 керек десек, 5 штукту оңдоп коебуз. Плюс минус деген жерлери бар. Азыр 5 деп оңдолуп калды. Эгер баасы мисалы өзгөрүлгөн болсо, азыр мисал катары көрсөтөйүн. Паста 22-44. 22-44. Так, 85 сомдон экен. Кээде 2ден алганыңарда арзан болот деп айтылат. Мисалы, для ванны средства азыр алып көрсөтөйүн. Ушул акция мисалы мына в корзину 209 сом болду. Көрдүңүздөр, корзинага кайттык. Корзина деген сөздү басканыбызда корзинага киребиз. Мурда черновик деп айтат элек. Эми караңыздар, для ванны средства 209 сом деп турат. Эми плюс деген жерди кошобуз. Ал жерде 2 средства алсаңар 145 сомдон деген деп жазылып турат. 2 штук деп коебуз. 2 штук дегенде мына автоматтык түрдө көрдүңүздөрбү, акция чыгып калды, 2 средства деп туруп 145 сом деп дароо баасы өзгөрүп калды. Ал эми эң үстүндө баштыкчаны карайбыз, 10 количество деп өзгөрүп калды. Дароо эле мурдагы системага караганда азыр өтө жакшы болуп калды. Дароо бизге көрүнөт. Основной заказды терип бүткөн болсок, основной заказдан наборлорду теребиз. 2ден алсаң, 5тен алсаң, 3төн алсаң деген акцияларды теребиз. Ал эми каталогдун бонусун мына жерде акции для вашей корзины деген 29 деп турат азыр менде. Ошол жерден теребиз. Адрести карап коебуз. Пункт выдачи даректи. Мисалы, азыр менин заказым Ош Масалиев 66-га түшүш керек. Эгер оңдой турган болсок, стрелканы коюп, кирип оңдосок боло берет. Пункт выдачи тандап. Выгодных предложений киребиз. Бул жерден мисалы, мына акция распродажы бериптир. Азыр как раз акция распродажга кирсек дагы болот. Бирок мен буга кирбейм. Бул жерден каталогдун 315 сомдук содага ушул паста сага 105 сомго келет деген бонус азыр алабыз. Упаковка алсак болот. Печатная продукция. Менин промо вик консультанттарым, шактар ушул жерден алабыз. Белектерди ушул жерден алабыз. И накопительная программа бонустарды дагы ушул жерден алабыз. Ада кээде
компаниядан кандайдыр бир брак болуп кайткан учурда же автозаказ болуп чыкпай калган, шарттары чыкпай калган учурда кайтарылып же кайра бир кандайдыр бир учурларда болуп калса, товары по старой цене деп берет. Ушул жерден дагы мен азыркы учурумда брак кээде товарлардын арасына чыгып калат, заводской брак чыгып калат. Шариковый антиперспирант төгүлүп келген үчүн мен бракты оформить эткен. Буну азыр пока албайм, тура берет. Ваш бонус за покупкага кирдик. Акцияга киргенде мага бул жерден паста керек. Пастаны издейбиз. Кайсы продукция керек болсо алып кошо беребиз. Мына зубная паста 16.33 деген түшөбүз. Так, бизге үчөөнү берет экен. Үчөөнү деп кошобуз. Применить изменение, применить деген кнопканы басабыз. И эң астында перейти в корзину деген корзинага кайтабыз. Мына көрдүңүздөрбү, бир басып эле мен уже бүт корзинама паста түшүп калды. Духи шариковый 5 самын, 2 ванна жуучу и 3 паста болуп кошулду. И бир эле бетте мына көрдүңүздөрбү кандай ыңгайлуу. Дарегим көрүнүп турат, баа көрүнүп турат. Каталог боюнча 1886 сом. Ал эми менин баам боюнча 1395 сом болуп атат. 13 продукция болду, пакет кошулуп, каталог кошулушу мүмкүн сиздерге. Бааларын текшеребиз, сөзсүз заказ жабардан алдың, сөзсүз бааларын текшеребиз. Анткени мурдагыдай редактировать эте албайбыз. Эгер кандайдыр бир баасы туура эмес өтүп калган болсо, заказды кайра удалить этип, анан кайра теришибизге туура келет. Так, бааларды азыр текшеребиз. Мага жакты. Кандайдыр бир кымбат, туура эмес баа болуп калса текшеребиз. Текшерип туруп оңдоп койсок болот. Кошконду кошсок болот, азайтканды азайтсак болот. Карап, мисалы мага самын жок. Бааларын карап туруп, мисалы общий ценадан мага жок, азыраак болсун дегенде кемитип койсок боло берет. Мисалы самынды бир штук эле кылып оңдоп коебуз. И баасы бизде өзгөрүп калды. Көрдүңүздөрбү? Оңдосок боло берет, редактировать этсек боло берет, пока үстүдө баштыкчанын үстүндө 9 деген цифра турат. Ал эми баары мага жакты, болду, мен заказым ушул бойдон өтө берсин деп продолжить деген кнопканы басам. Ал эми автозаказ деген сөздү билесиздер, келген датасы өзгөрүп калат. Эгер үстүндө разделить на 2 части деген көрдүңүздөр, эң үстүндө кара менен забрать весь заказ деп турат. Ал эми оң жакта үстүндө разделить на 2 части деп турат. Демек, биздин заказыбыздын ичинде автозаказ деген бар. Биз сөзсүз разделить на 2 части дегенди басабыз. Анткени биздин заказ анда кечигип келет. Эртерээк келген товарлар келе берсин, ал эми автозаказ өзүнүн числосунда келгенде келе берсин деген макул болсок, эми мына заказым бөлүндү. 533 сомдук бир заказ, 829 сомдук бир заказ болду. Ооба, заказать мага болот, жагат, автозаказ болсо дагы келе берсин деп заказать деп бастым. Эми ушул жерден текшерсек болот. Подробнее деген кнопканы бассак болот. Ушул жерден көрүп алсак болот. Бизге так, пуртужур менен самын автозаказ экен, числосун үстүндө көрүп алсак болот. Так, номер заказа жазылды. Счет суммасы, дата доставки 24 июль берди. Ал эми кайра текшеребиз деп башты басканыбызда, так, вход деген кнопканы басабыз. Мен азыр чыгып кеттим. Так, 701 деп тергенимде кабинетиме кирип кетем. Эми эң үстүндө мои заказыга кирип текшерип койсок болот. Так, кандай өттү, кайсы числого келет, дагы өзүбүзгө дагы мына башты бастым. Мои заказы деген сөздү басканымда, мына көрдүңүздөрбү, ылдыйга түшүп калам. Ылдыйга түшкөндө мына утвержден деген заказдар турат.
Мои заказ деп мисалы мына лентадан баштыкчанын сүрөтүнө бассаңыздар дагы болот. Карап текшерип алсак болот. Түштүк. Так, ушул жерде мына менин заказдарым баарын текшерип алсак болот. Кайсы күнү келет, готов к сборке, статус утвержден деп кирип заказдын ичин текшерсек боло берет. Ал эми эгер кандайдыр бир учурлардан жок, мага керек эмес деген болсок, кнопка удалить собирается деген статуска жеткенге чейин удалить этип койсок боло берет. Удалить этип туруп кайра терсек дагы боло берет. Подробнее деп ичини көрсөк болот. Подробнее дегенде мына биздин дезодорант, 2 ванна жуучу, паста келет. Ал эми пуртужур менен самын отдельно болуп калды. Азыр биз черновой вариант кылганыбыз үчүн мен азыр мына удалить этем. Удалить деп кнопканы басам, удалить этилип калат. Түшүнүктүү болду деп ишенем. Баскылап аракет жасайбыз. Эч кыйынчылыгы жок. Суроолор болсо дагы наставникке кайрылсаңыздар болот. До рекорд менен дароо эле оңдой турган жерине оңдоп улап кетсек боло берет.